ошол көпчүлүк эле сиздин адресиңизди, номериңизди сураптыр да. Анан бүгүнкү күндө ушу соц сеттерде көпчүлүк эле маалымат чыгарып атат. Депортация атмен болду, депортация эми болбойт экенбиз деген бир маалымат. Через арбитражный суд ушул карыздарын списание кылып берип атабыз. Негизи эле спектр услуг обширный. Ошо сифилис боюнча ушунча списокту Сахаровдон чыгардым деп. Бул чындык экен, ушунча көп биздин жарандар сифилис экен Москвада. Москвадан жана Москва областтан бир айда 500 киши именно ушул заболевание боюнча, сифилис боюнча запретке кирип жатышат. Депортация полностью отмена болуп турго, силер каяктагы депортацияны айтып атасыңар, же болсо Кыргызстандан да чалышты. Депортация отмена болуп турго, мен бара берсем болобу деген да чалуулар көп болду. Алар айтат да, мен билген эмесмин бич экенимди депчи. Көпчүлүк айтат. Значит, алар биз барган эле поликлиникага барып жүрүшөт Кыргызстанда. Биз барган эле, например, тиш доктурларга барып жүрүшөт да. Биз билбейбиз да. Мен услугам, консультациям бесплатный деп мен айтканым менен, бирок биздин жарандар ошо блогерлер көбүрөөк угушат. Ал эми биздин жарандарыбыз фамилиясын менять этип кайра Россияга кире турган болсо, жана депутаттыктыңар да Жамгырчиев беле. Ал эмне кылды? Эменин Өзбекстандын территориясын бузуп өттү деген статья коюлуп атат ага, чынбы? Вот ошондой да, мындайча айтканда. Анда айтып коелу. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн биз мекендештерге зарыл болгон юридикалык маалыматтар боюнча сөз кылмакчыбыз. Бүгүн Москва шаарында мекендештерге жардам берип келе жаткан эң мыкты юрист Гүлиза Акматсаева жекебиз менен болмокчубуз. Андыктан каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, лайк басканды унутпайбыз. Саламатсызбы жеке? Ушул эфирдин алдында сүйлөшүп калдык. Москва жергесинде эле эмес, кеңсеңиз ушу Кыргызстанда да каштык деп калдыңыз. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандагы юристтериңиз мекендештерге кандай иш алып барууда, канчалык жардам берүүдө? Ошо Россияда эле болгон юридикалык маалыматтар же Кыргызстан ичинде болуп аткан юридикалык маалыматтарга дагы жардам берип иштеп келип жатабы? Саламатсыздарбы Учкунбек, мен кеңсеме кош келипсиңер. Бул жаңы офисим. Москвада негизи мындан мурун Садовая Черноградскаяда офис снимать этип иштечүбүз. Ал здание сатылып кеткенге байланыштуу ушу Марксистскаядан офис снимать эттик. Негизи эле бул офистердин снимать этүү максаты бул биздин мекендештерге жардам берүү жана ошондой эле Кыргызстандын да законодательствосы менен иш алып барабыз. Ошо Кыргызстандагы ачкан офистердин негизги максаты ушу Россияда незаконно депортация болуп кеткендер, незаконный запрет алып калгандар боюнча дагы жана компенсация, моральный, материальный ущерб, раздел имущества, гражданские правовые отношения, мындайча айтканда разводы, алименты боюнча дагы иштерди алып келатабыз. Ал эми россиялык жарандарга банкротство физических лиц боюнча иштерди уже 4 жылдан бери иштейбиз. Ошо азыркы күндө успешно ошо биздин жарандар мындайча айтканда российский жарандык алып, бирок ушу Россиядан кредит алып, ошолорду полноценно жаба албай калган жарандарга дагы через арбитражный суд ушул карыздарын списание кылып берип атабыз. Негизи эле спектр услуг обширный, көп эле мындай жок бул иш алып барбайбыз или бул иш менен алып барабыз деп мындай бир раздел жок. Колубуздан келишинче көптөгөн мекендештерге правовой жактарды көргөзүп, поддержка кылганга аракет кылабыз. Анан бүгүнкү күндө ушу соц сеттерде көпчүлүк эле маалымат чыгарып атат. Депортация атмен болду, депортация эми болбойт экенбиз деген бир маалыматтар. Ошо боюнча юридикалык жактан бир так дана маалымат берип кетсеңиз жакшы болмок. Негизи көптөгөн мекендештер кайрыла башташты. Ошо январдан баштап биз телефондон көрдүк, YouTube каналдардан көрдүк. Депортация полностью отмена болуп турго, силер каяктагы депортацияны айтып атасыңар, же болсо Кыргызстандан да чалышты. Депортация отмена болуп турго, мен бара берсем болобу деген да чалуулар көп болду. Негизи айта кетчү нерсе, көптөгөн биякта ошо блогерлер бар биздин мекендештер. Ошо тараптан туура эмес информация көп кетип калган, дезинформация деп койсо болот. Муну бул дезинформацияга негизи жоопко да тартса болот. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эгерде ушундай дезинформация таратылган болсо,
кайрылсаңыздар болот. Ошонун негизинде силер эле страдать этип атасыңар да. Например, ошол дезинформациянын негизинде көптөгөн мекендештер туура эмес жактарга барып алып атышат. Ошонун негизинде депортация дагы в дальнейшем болуп кетип атышат. Ошон үчүн андай юридический именно оценка бербеген, юридический оценкасы жок, мындайча айтканда каналдарга подписка болбой эле жөн эле блогерский гана бир максатын негиздеп аткан адамдарга лучше подписка кылбай эле койгон жакшы. Негизи айта кетчү нерсе, силер туура суроо берип атасыңар. 5-январда жаңы закон күчүнө кирди. Биз ошол закон менен азыркы тапта уже заявленияларды жазып, жогорку сотторго кайрылып атабыз. Мындайча айтканда, эгерде сиз Россия жергесинде официалдуу түрдө иштесеңер, налогторун төлөп жүргөн болсоңор, бирок кандайдыр бир себептер менен регистрацияңар базада чыкпай калып, сот аркылуу выдворение алып калсаңар 5 жылга, ошо сотко биз жогорку сотко кайрылуу жасасак болот. Именно штраф оставить, то есть штрафты калтырып, ал эми выдворенияны жокко чыгарып бергиле. Бирок биз штрафты 50 000 чейин төлөп бере алабыз деп уже сотторго биз кайрылуу жазып атабыз. Эми буюрса дагы ушул кайрылуунун негизинде кандайдыр бир кейстер боло турган болсо, в дальнейшем дагы эфирде айтып берем, что биз сотту жеңип чыктык, ушу жараныбызды выдворение кылбай 5 жылдык мындайча айтканда депортациядан сактап калдык деген ушундай бир эфирлерди кылып бере алабыз. Ал эми эч кандай документи жок, регистрациясы жок. Бул жакта действительно закон нарушать этип жүргөндөргө ал закон каралбайт. Мындайча айтканда, негизи эле бул закондо мындай бир колоссальный эч нерсе изменение болгон жок. Биз успешно эле бул закон чыга электе эле, эгерде адам действительно законда биякта иштеп жүргөн болсо, закондон налогторду төлөп же туугандары РФ болгон болсо, по части выдворения, по части штрафа деле отмена кылып жүргөнбүз. Просто единственное, бул закондо дополнение ушул штраф повысили на 10%. Мындайча айтканда 5 000 штрафты азыркы күндө 50 000 штраф кылып атышат. Бирок ошондо деле основания болсо, карабайсыңар, мына көпчүлүк айтып атат да, мына мен договору жок жүрөм, регистрациям жок жүрөт, анан выдворение кылып салды, мен жөн эле штраф төлөп эле чыгып кетет экенмин да. 50 000 сом штраф төлөп эле чыгып кайра иштей берсем боло берет деп түшүнүк болуп атат. Ушундай түшүнүк болуп атат, бирок ал туура эмес түшүнүк. Анткени блогерлер тараптан ошо дезинформация кетип калганга байланыштуу көптөгөн мекендештер ошол мен штраф эле төлөп коюп, биякта нарушать этип, дальнейшем жүрө берсем болот экен да деген информация кетип калды. Значит, булар ошо 50 000 төлөгөндөн кийин кайрадан дагы тутулуп калган болсо, мурункудай эле депортация болот. Мындайча айтканда, негизи Россияда деген дагы бир закон бар. 2 и более штрафа в течение 3 лет, то есть 2 штраф 3 жыл аралыгында ала турган болсо, автоматтык түрдө МВД тараптан базага запрет коюлат. Мына биз, допустим, силерди соттон жеңип чыктык, без выдворения, бирок штрафты калтырды. Дагы силер в дальнейшем дагы бул жакта иштеп жүрүп, дагы кандайдыр бир штрафтарды ала турган болсоңор, уже силерге МВД тараптан запрет коюлат. Мындайча айтканда, штраф жок, запрет коюлат. Штраф жок. Штраф сөзүнө биринчи төлөдү. Экинчисинде анда кое албайт. Да, мындайча айтканда, биякта эми надзорный органдар көп да. Полиния МВД, Минюст, Роспотребнадзор, ФСБ деп мондай болуп бөлүнүп кетет да. Анан ар бир надзорный органдын функциясы өзүнүн прямой назначениясы менен кетет. Допустим, силер ошо штрафтарды көп ала берсеңер, МВД тараптан автоматтык түрдө базада статья коюлуп, эми өзүнүн определенный статьялары бар. Ошонун негизинде анан запретке коюлат. Ал эми сот аркылуу выдворение это уже отдельный норматив, потому что соттун чечими болот атат, аякта сот чечип атат. Силерди чыгып кетсин 5 жылга деп, же болбосо штраф төлөсүн, калып иштей берсин деген мындайча айтканда решение чыгарып атат. Ошонун негизинде анан уже бул башка орган, башка норматив болуп бөлүнүп кетет. Ошон үчүн аралаштырбаш керек да бул. Мекендештерге кайрылып өтсөңүз, мисалы ошол закон чыкты деп блогерлер көп хайп кылып чыгарышты. Бирок Кыргызстанда мен запреттелем, уже мен отмен болупмун. Мен келе берсем болобу, же барып 50 000 штраф төлөп эле иштей берсем болобу дегендер
Бул закон ошол 2024-төн баштап иштей баштады да. Да. Бул 2023-жыл, 2022-жылга тиешеси жок болот да ошондо, туурабы? Жок, мындайча айтканда, бул нормативди использовать этип, эгерде мурун биздин жараныбыз 2023-жылы выдворение алып калган болсо, бирок ошондо ошол эле моментте ата-энеси РФ же кандайдыр бир официально иштеген договорлору болгон болсо, ошону тастыктап туруп, биз уже второй кассационный сотко кайрылуу жасасак болот. Ушул нормативди пользоваться этипчи, мы готовы выплатить штраф, то есть 50 000. Там еще штраф, не только штраф, а 200 саат иштегенге макулмун деген дагы эмеси бар да. То есть, но мы в основном ушу штраф деле выбирать эту атабыз. Мы готовы выплатить штраф по части выдворения, просим отменить деп уже сотторго кайрылуу жасасак болот. То есть мурунку даже депортация болуп кеткен, биздин незаконный выдворение болуп кеткен жарандарга ушул нормативди колдонсок болот. Колдонсо болот. Болот. Анан ошо башында айтып калдыңыз, мына 2023-жылы негизи Сахарова чыккандан баштап эле биздин жарандарыбыз оорулуулар өтө көп чыкты да. Анан ошо комментарийлер дагы мен таза элем, бирок мени оорулуу кылып чыгарып койду, мени лечение кыл деди. Лечение кылбай Кыргызстанга кеткендер олар эми кайра кире алабы же кире албайбы? Мен Россиянын законун аткарбай, бирок Кыргызстанга кетип калды. Мен айта кеткендей, биякта эми надзорный органдар болуп бөлүнөт деп атпаймынбы? Роспотребнадзор, ФСБ, ФТС, Минюст деп бөлүнөт. Бул Роспотребнадзор именно по линии эме кетет, инфекционных заболеваний. То есть мындайча айтканда, биздин жараныбыздан кандайдыр бир инфекционный заболевание канынан чыга турган болсо, решение чыгарат Роспотребнадзор, аны погранслужбага жөнөтөт. Ушул жаранды запретке киргизгиле бессрочно. Анткени бул жарандан инфекционный заболевание чыкты. Биздин жарандарга Россияда жарандарга бизге зыянын тийгизет деген өкүм менен ал жаранга бессрочный запрет коюлат. Бул оорулар в первую очередь это распространенный оорунун бири деп айтсам болот, бул сифилис. Экинчиси распространенный тоже бул туберкулез экен. Биздин жарандар, көпчүлүк жарандарыбыз открыт туберкулез менен ооруйт экен. Муну эске алыш керек. Жана ошондой эле Кыргызстандын Минздравы ар бир жаранды, ушундай ооруп аткан жарандарды бир реестрге, учетко алыш керек. Анткени көптөгөн жарандарыбыз открыт туберкулез менен бул жакта кармалып калып, ошо Сахаровадан, прямо ошол Сахаровадан принудительный леченияга кетип, ал жакта абсолютно бесплатно лечение кылат Россия. Ал форманы, ошо открытый туберкулезду закрытыйга өткөрүп туруп, анан кийин Кыргызстанга депортациялайт. Жана ошондой эле көптөгөн жарандарыбыздан азыркы тапта ВИЧ инфекциясы чыгып атат. То есть бул уже серьезный форма. ВИЧ инфекция он жугат. Например, силер стоматологияга барсаңар, ал аппаратты использовать этилген аппарат менен силердин тишиңерде жуга турган болсо, ал уже ВИЧ силерге да жугуп калат. Ошондуктан Кыргызстанда негизи көп экен бул нерсечи. Мына мен, например, көп эле адамдар менен сүйлөшкөндө, алар айтат да, мен билген эмесмин ВИЧ экенимди депчи. Көпчүлүк айтат. Значит, алар биз барган эле поликлиникага барып жүрүшөт Кыргызстанда. Биз барган эле, например, тиш доктурларга барып жүрүшөт да. Биз билбейбиз да. Аларга отдельный реестрга, например, учетко алынган эмес. И бул жактан, например, ошондой ВИЧ инфекция чыккандарга сразу учетко алып Россиядан Кыргызстанга жөнөтүп, ушул адам ВИЧ инфицированный деп жөнөтүп, реестрга киргизгиле деп эме менен жөнөтүп атат, өкүм чыгарыпчы. И в дальнейшем уже Россияга өмүр бою бессрочный запретке киргизилет. Аларды чыгарганга болбойт. Бул жакта дагы нюанстары бар өзүнүнчү. То есть ВИЧти абсолютно чыгарганга болбойт. Бирок нюанстары бар. Эгерде бул жакта именно связь с Россией, бир туугандары РФ, балдары, кичинекей балдары РФ, ата-энеси бүт РФ боло турган болсо, Кыргызстанда эч кандай связь с Кыргызстаным калбай калган болсо, именно бияка келиш керек болсо, только сот аркылуу гана чечсе болот. Бирок это такой затяжной, мындай долгий процесс. Анткени Россия өзүнүн территориясын сактанып атат да, ушундай оорулуулар кирбесин, ушундайлар келбесин депчи. Бул эми линия Роспотребнадзора. То есть мен айтып келип атам, ошо линия болуп бөлүнөт.
Ал эми туберкулездун жана открытый формада болуп ооругандар, ал уже Кыргызстанга кеткенден кийин лечение алып, постоянно лечение алып, анан кийин уже закрытый формага өтүп, уже туберкулез башка адамдарга жукпай турган, полностью излечилась деген справкалар менен ошонун негизинде бул жактан ошо Роспотребнадзорго кайрылуу жасап, запреттен чыгарса болот. Жана ошондой эле берки оору именно сифилис боюнча дагы ошондой болуп кетет. Алар именно факт излечения справкалар менен доказать этиш керек. Ошонун негизинде анан ушул запреттерди отмена кылса болот. Но бирок алардын реестры, то есть именно ушул адам ооруйт деген реестры уже Россияда полностью уже жазылып, алар уже учетто турушат. Эмне үчүн Кыргызстанда ушундай учет жок? Эмне үчүн биздин жарандар бул жака келип ошо билип атышат, мен ушундай ооруйт экенмин деп? Эмне үчүн ошол Кыргызстандан билишпейт ушул нерсени? Анан дагы еще айта кетчү нерсе, бул это важный деп ойлойм. Көпчүлүк жарандарыбыз айтат да, мен Сахаровада барсам эле мени жөндөн жөн эле ооруйсуң деген справка берип койду. Мен оорубайм. Башка клиникадан справка алсам оорубайсың деп чыгарып атат деп. Негизи Сахарованын бул именно медицинский учреждениясы бул аккредитованный, мындайча айтканда государстводан аккредитация өткөн 27 элемент менен кан текшерилет. Ал эми башка учрежденияларда, клиника, поликлиникаларда 5 элемент менен текшерилет. Ошого байланыштуу возможно, мен медик эмесмин, мен юристмин, возможно ошо анализдери таза деп чыгышы мүмкүн. Бирок тем не менее мен кээ бир жарандарыбыз бар, ошо здоровый деп чыккан менен баары ошо клиникага барып, жок менден ушундай анализ чыкты Сахаровдан, жакшылап текшерип бергиле деп текшерилип, алар уже дагы бир сыйра лечение алып атышат. Потом уже экинчи анализден кайра чыгып атат да, ошондой мындайча айтканда ушул жаман оору. Мен ошо айта кетчү нерсе, ошо Кыргызстанда дагы ушундай бир реестр ачып, бизде дагы безопасность болуш керек. Кыргызстанда дагы именно гигиена боюнча дагы бир мындайча айтканда государство тараптан министерство здравоохранения тараптан мындай бир эме болуш керек да, реакция болуш керек. То есть канчалаган жарандар мына запретке кирип калды. Может ал Кыргызстанда жумушу жок, биякта эле иштеш керек да. Анан ал запреттен чыгарыш үчүн тоже мындай бир юристтерге кайрылыш керек, тоже мындай бир акча талап кылат. Ошондуктан бул нерсени алдын алуу максатында ошо Кыргызстандан деле ошо леченияларын алып, же кандай бир реестрде өзлөрүн мындай көргөзүш керек деген. Башында биз текшерип анан Россияга кириш керек айтмакчысыз, а? Ошо Россияга. Анан мына туура эмес маалыматтарды берип, же болбосо көчөдөн кармап штрафтар жазат, же жумуштан штраф жазат, же көчөдөн штраф жазат. Штраф жазганда эле ошо анча юрист эместер кирди чыкты кылып жүрсөң боло берет экен деп ушундай маалымат берип атат. Анан алар чыккан боюнча кайра кире албай, запрет болуп калат да. Ошол сиз башында айтып калдыңыз, ошо запреттин дагы 3 түргө бөлүнөт деп калдыңыз да. Ошолорду мен сунуштайт элем, ушу юристтерге биринчи штрафты кайсы статьяны койгон, ошолор текшерип анан кирди чыкты кылса, же болбосо ошол жерден чыкпай туруп эле кара тизмеге киргизген болсо, чыгарганга мүмкүнчүлүк барбы? Мындай да, Кучкунбек, мен дагы еще айта кетейин, биякта надзорный органдар 50дөн ашык. Ар бир надзорный органдын өзүнүн функциясы бар, прямой назначениясы. Это защита своей страны, то есть безопасность Российской Федерации, да. Анан штрафты отпайсыңарбы? Штрафтар булар кандай штраф? Тоже большой вопрос. Например, по ПДД штраф алышат биздин жарандар. Миграционный законду бузду деген штрафты алышат. Же хулиганство, пьянство, драка, эми көп да штрафтардын түрү бар. Ал эми сот аркылуу штраф алса, именно с выдворением деп жазылган болсо, ошол мен көп эле адамдарга айтам. Мен услугам, консультациям бесплатный. Ошол соттун кагазын жөнөткүлө. Мен бир сыйра окуп туруп эмне кылыш керек дальше пошагово айтып берем. Бирок мен ошону деле мына канчалаган жарандар келет бул жака. Мен ушундай выдворение алдым. Мен айтам, бул штрафты төлөбөгүлө. Пока мен экинчи сотко кайрылуу жасайбыз. Силер официально жүргөн экенсиңер. Муну деген отмена кылыш керек, 10 күн ичинде обжалование жазабыз деп мен айтканым менен, бирок биздин жарандар ошо блогерлер көбүрөөк угушат. Жана ошондой эле үйүнө келгенде
өзүнүн дагы бир мындай бир ошондой ситуация кабылган жарандарды да угушат, дагы апелляция жаздырбай коюшат. Да, границага кирди чыкты кылып келсе болот, соттун өкүмүн колуна жаңы алгандан кийин ал күчүнө кире элек. Ал границага сразу эле соттун постановлениясы ушул жаран 5 жылдык депортация алынды, 5 жылдык выдворение алды сот аркылуу деп эле границага киргизип таштабайт. Өзүнүн порядогу бар. Ошол моментте биздин жарандар даже 2-3 жолу Кыргызстанга барып келиши мүмкүн. Мен жашынакай элекем да, бул соттун кагазы жөн эле кагаз экен. Базага кире электе. Базага кире электе. Бирок тилекке каршы кайра кийин бияка бул жака келгенден кийин ал уже базага кирет. Соттун чечими менен бул жаран выдворение алган 5 жылдык запрет коюлсун деген өкүмү бүт базага кирип калгандан кийин, ошондон кийин биздин жарандар уже билип атат да, что бул выдворение экен, бул запрет 5 жыл экенин. Ошол моментте кыймылдабагандан кийин уже проблематично болот. Уже экинчи жолу кармалса, ал жараныбыз Сахарова аркылуу принудительный депортация алат. Уже 5 жылдык эмес, 10 жылдык депортация болот. Ал эми биздин жарандарыбыз фамилиясын менять этип кайра Россияга кире турган болсо, Россиянын территориясын бузду деген уже уголовный иш козголуп калат да. Ну вот, смотрите, соттон алган выдворение бул административный иш, административдик. Ал эми фамилиясын менять этип, ошо запретке кирип, депортация болгонун билип туруп фамилиясын менять этип Россияга кире турган болсо, границаны өтүп, бул уже Россиянын границасын бузду деген статья уже уголовный ишке козголуп калат да. То есть жана депутаттыктыңарда Жамгырчиев беле. Ал эмне кылды? Эменин Өзбекстандын территориясын бузуп өттү деген статья коюлуп атат ага, чынбы? Вот ошондой да, мындайча айтканда. Анда айтып коелу. Ошондуктан башка өлкөнүн территориясын бузуп кирүү бул уже уголовный ишке айланып калат. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Мекендештер тарабынан ачылган метро Белаевада Тяньшан деген кафебиз ачылды. Бул жердин өзгөчөлүгү халал кафе десек болот. 70 орунга чейин той, маареке, жакшылыктарды өткөрсөңүздөр болот. Ошол эле Куран окутуулар дагы ушул жерден өткөрсөңүздөр болот. Отдельный кабинасы бар. 20-25 орундуктар менен чектелген. Луганск-Кунанын эң мыкты тамагы ушул депанжи болуп айтылат. Бул тамак мага өтө жакты десем болот. Бул жерге мен 2-3 жолу келип атам. Бул тамактын баасы дагы өтө арзан. 1800гө 5-6 адам кеңири тоет. Жакшылык маарекелерди өткөрсөңүздөр, атайын ушундай музыкальный аппаратурасы дагы бар. Келип ырдасаңыздар болот, бийлесеңиздер болот, той өткөрсөңүздөр болот, жана ушундай телевизорго караоке ырдасаңыздар дагы болот. Урматтуу мекендештер, барыңыздарды Тяньшан кафесинен күтөбүз. Бул жердин иштөө убакыты эртең мененки 10-дон түнкү саат 12-ге чейин иштейт. Той маарекелерди жана бардык салтанаттуу кечелерди буйрутма менен алат. Мен адрестерин, телефон номерлерин экранга калтырып өттүм.